Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр жана Эл ФМ радиосунун угармандары, назарыңыздарда Күн маек программасы менен студияда мен Бакыт Сакыбаев. Бүгүн биз студиябызда айыл чарбасындагы каржы маселеси, дыйкан фермерлерди жана кайра иштетүүчү чакан ишканаларды колдоодогу ишкерлер, дыйкандар, фермерлер муктаж болгон финансылык колдоо маселеси туурасында бизге келген меймандар менен маек курмакчыбыз. Сиздерде суроолоруңуздар болсо 67 11 41 телефонуна түз чалсаңыздар болот. Бизде мейманда Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев жана айыл чарба адиси Манас Саматов болмокчу. Урматтуу меймандар, кош келипсиздер студиябызга. Эркин Шапшырдинович, сизден баштасам суроону. Деги эле ушул Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду бүгүнкү күндө айыл чарбасын өнүктүрүүдө, деги эле ушул ишкерлерди колдоодо кандай иштер жасап жатасыздар? Муну менен катар жакында эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин келип, эки тараптуу бир топ макулдашууларга кол коюлду. Ошол менен катар ал алып келген ийгиликтер кандай болмокчу? Алардын жемиши кандай болот эми? Биринчиден, агро өнөр жай биздин фонд үчүн бул приоритеттүү тармак болуп эсептелинет. Өндүрүш тарамагы менен чогуу биз ушул эки тармакка өзгөчө көңүл бурабыз. Биз тараптан бөлүнүп аткан каржылоонун ушу 55% тегинен ашыгы ушул тармактарга бөлүнөт. Атайын ушу айыл чарба дыйкандарды колдоо максатында да бир нече программалар кабыл алынып ошо ишке киргизилген болчу. Анын арасында багбанчылыкты каржылоо бар, лизинг системасы да киргизилген. Мына жакында сиз өзүңүз айтып кеткенде, жана Путин келип кеткени, фонд тарабынан 3 келишимге кол коюлган болчу. Ошол Россия Федерациясынын президентинин сапарына байланыштуу бул жерде Кыргыз-Орус региондор аралык конференция, 8-чи конференция өткөзүлүп, ошонун алкагында 3 келишимге кол коюлду. Ошонун бирөөсү ошо агро өнөр жайына, биздин агро өнөр жайга түзмө-түз байланышы бар. Бул келишим биздин эки чоң кант завод менен Россияда кумшекер кант шекер чыгарган чоң ири компания бар, Продемекс деген. Бул Россия Федерациясынын шекер рыногунун 25%-ын ээлейт. Лидери деп айтсак болот да. Ошол компания бул жака Кыргызстанга инвестиция киргизгенге кызыктар болуп атат. Биздин эки кант завод менен келишимге кол койду. Биз негизги каржылоо институту катары 3-чү тарап болуп чыктык. Биз тарапта ошондой жанагы сиз айткандай лидер компаниялар барбы? Ошо бизде жана Кошой менен Кайынды болуп атат да. Булар бүгүнкү күндө мына 2018-жылдын жыйынтыгы менен 100 000 тонна кумшекер чыгарды. Бул почти толугу менен биздин өзүбүздүн ички муктаждыгыбызды жапты деп айтсак болот да. Анан ошо буюрса Россия компаниясы инвестор катары бул жака бизге Кыргызстанга кирсе, ошол биздин кант заводдор аркылуу бул биринчиден айлануучу капиталдарына көмөк көрсөтүп, кошумча каражат берилет. Экинчиден, заводдордун өзүн кошумча модернизация кылганга да каражат бөлүп, менин оюмча Кайындыдагы кант заводдун кубаттуулугун 3,5 миң тоннадан 5 000 тоннага чейин көтөрүлүшү мүмкүн да. Бул кайра эле ошол биздин заводдордун кубаттуулугу көбөйсө, ошол эле кызылча эккен дыйкандардын баягы мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт деген ойдобуз. Муну менен катар эми бүгүнкү күндө ушул айыл чарбасын көтөрүүдө, ушул жеке ишкерликти, жанагындай кайра иштетүүчү ишканаларды иштетүүдө сиздерге кайрылган долбоорлорду тууралуу кандай иштеп атасыздар? Бүгүнкү күндө келген долбоорлор көппү? Алардын арасында кимдер сиздерден акчаларды ала алып атышат, ала албай аткандар барбы? Мына ушул тууралуу айтсаңыз. Кандай көйгөйлөр бар? Биз каржылоону эки багытта жүргүзөбүз. Бул биринчи түзмө-түз өзүбүз чоң ири ишканаларды каржылайбыз. Түзмө-түз каржылоо алган бул көбүнчө соода логистикалык борборлор айыл чарба продукциясын топтоп, аны алгачкы кайра иштетип, анан кийин топтоп андан наркы сатуу боюнча дагы айыл чарба продукциясын кайра иштеткен дагы бир нече долбоорлор бар. Экинчи багыт болсо бул чакан орто бизнести биз менен иштешип аткан банктар аркылуу каржыланат. Көбүнчө бул дыйкандар, алып аткан дыйкандар. Анан албетте бүт эле дыйкандардын каржы муктаждыгын биз жаба элекпиз. Аны мындай ачык эле айтыш керек. Бул жерде эки негизги маселе бар. Биринчиден
фонд тарабынан берилип аткан каржылоо бул жалаң гана инвестициялык максаттарга берилет. Башкача сөз менен айтканда, бул негизги каражаттарды сатып алам же курам десе, мисалы дыйканчылыкты алсак, бул айыл чарба техникасына берилиши мүмкүн. Көп жылдык көчөттөргө, ошол эле багбанчылыкка берилиши мүмкүн. Мисалы дыйкан күйүүчү майга же неме айдоо жумуштарына аз көлөмдө ала албайт, майда чүйдө жумуштар. Жок, кеп көлөмдө эмес, кеп максатта айлануучу капитал деп коет да. Бул үрөн, күйүүчү материалдар, жер семиткичтер, ошо жерди айдоо жумуштарына кетип аткан чыгашалар, муну айлануучу капитал деп коет. Ал айлануучу капиталга биздин фонддун акчасы колдонулушу мүмкүн эмес. Бул максаттарга жанагы айыл чарба каржылоо жети деп быйыл кирилип атат. Ошол программанын алкагында каражаттарды колдонсо болот. Анан ошо бир топ учурларда дыйкандар ошол эле жазгы талаа жумуштарына каражат керек деп фондко кайрылышы мүмкүн. Бирок жана мен айтып кеткендей, биздин каражаттар башка максатка берилет да. Мисалы техника алам десе, демек жемиштүү болуш керек, кайтарымдуу болуш керек. Ошо сиздерден алган акчаны узак мөөнөткө колдонула турган мүлккө же активтерге колдонушу мүмкүн да. Айлануучу капиталга тилекке каршы биздин ошо устав тобушунда жазылган, биз бере албайбыз. Ошондо сиз менен кошо чакырган Манас мырза дагы айыл чарбадагы чоң адис, айыл чарбанын күнгөй тескейин жакшы түшүнгөн адам да. Анан сиз айтсаңыз, мунун арасында жана айтып атпайбы, сиз деле долбоорлор менен иштеп көрдүңүзбү ошо айыл чарба багытында, же болбосо ушундай билгендериңиз барбы? Деги эле сиз Кыргыз Орус өнүктүрүү фондуна кайрылып көрдүңүз беле? Биринчиден мен чечмелеп берип кетейин. Банк туура калат, негизги өндүрүш каражаттары үчүн бересиңер, туурабы? Кошумча өндүрүш каражаттары үчүн жардамчы берилбейт. Бул туура. Бирок банк менен дыйкандардын ортосундагы кызмат табышуунун формуласы өтө мындай чаржайыт да, такталган эмес. Анын үстүнө бул жерде жалпы мамлекеттик агрардык саясат да болуш керек. Ошол эле банк, дыйкандар, министрлик кандайдыр бир стратегияны белгилеш керек. Айыл чарба өндүрүшүнүн кайсы тармактары элди киреше булагын арттырып барат? Кайсы тармактары? Мисалы үчүн мына Кызылча проектин мен баштан аягына чейин катышым бар. Өтө жакшы проект. Бул Кыргыз Орус фондунун акыркы этаптагы мындай катышып атасыңар. Бирок алгачкы демилге ошол Кайыңды менен Кошойдун жетекчилери аркылуу дыйкандардын жеке демилгеси менен өзүнчө акыркы 3 жылда аябагандай чоң өсүш жасады. Албетте бул модернизацияны улантыш керек. Бирок быйыл тилекке каршы ошо инвесторлор келгени менен дыйкандарга болгон шарт бир аз начарлады. Былтыр эгер 50% акчасын 50%-ын кумшекер менен берсе, быйыл 40-60 деген пропорцияга түшүрүп коюшту. Биринчиден, андан кийин мурдакы жылга салыштырмалуу 20 тыйынга түшүрүп коюшту. Себебин сурай келсек, кантса отур айтат, бизге жанакы бажы биримдигине киришке байланыштуу ички темир жол тарифтары кескин өстү дейт. Эгерде ошо 2016 жылкы тарифке түшүрбөсө, эмки жылдан баштап кант кызылчасын өстүрүү басаңдап баштайт. Мисалы үчүн дыйкандар экпей коет муну. Биз 4,5 миң гектар, 12 миң гектар, 18 миң гектарга жетип жасаган ушундай чоң арыштуу кадам жокко чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде акча жакшы бизде. Билем, Кыргызда акча кымбат өзү. Сиздер жакшы билесиздер муну. Бирок дыйкандарга жанакы жеңилдетилген кредит деген түшүнүктү таптакыр колдонбошун мен суранат элем. Мисалы үчүн ошол 6% бул оор кредит. Сиз билесиз банкир катары. Мисалы үчүн мына мен алдымда турат, сиздердин филиалдардагы кайрылган дыйкандар үчүн кагазды карматат экен. Бул жерде ушундай жазылган же адистердин мындай эмеси начарбы, даярдыгы начарбы, ошо логистикалык центрлерге тапшырсаңар алмаңарды, мисалы үчүн. Ошого чейин талап кылышат экен да, келишимди. Ал көчөт тигиле элек, бирок ошондой келишим талап кылат экен. Андан кийин бул жерде дыйкан таптакыр кабары жок нерселер. Ошол көчөттөрдү ким алып келип атат? Ошолорго болгон талаптарды дагы кошо мындай сурашат экен.
Анан дыйкан эмне кылышын билбей эле баш айланып сиздерден качып кетип атат мындайча. Да, сиздер чоң проекттерге акча бөлүп атасыздар. Бирок мен түшүнүшүм боюнча, сиздердин фонддун алгачкы жарыя кылынган максаттарынын бири ошо калың элдин калың катмарына, дыйкандардын ушуну бериш, кредит бериш болчу да. Бирок тилекке каршы калың катмарына сиңген жок да Айыл банктын кредиттеричи. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ал лизинг боюнча. Бизде азыр дыйкандар өтө чоң иш билги болуп калышты. Техниканын сапаттуусун сатып алышты каалайт. Анан кийин сиздер банктар аркылуу бересиздер да. Мисалы үчүн ошол Айыл банк же Оптима банк. Аларга барсаңыз эле Айыл банктан мисалы үчүн айтат, бизди Беларусь тракторун сатып ал дейт. Жоксо Россияда өндүрүлгөн техникалар сатып ал дейт. А бүгүн биздин дыйкандар аны каалабай жатат. Сапаттуу европалык стандарттагы техникалар сатып ал. Бул биринчиден кошумчалай кетейин. Анан экинчи жагы. Эгерде бизде дыйкан болобу, багбан болобу, колунда куралы болбосо, техникалык каражаттары болбосо, биз айыл чарба өндүрүшүн эч качан өнүктүрө албайбыз. Эми мындай талдап келгенде, экинчи колдонулган техникалар өтө арзан. Трактор болсун, айыл чарба шаймандары болсун, машиналар болсун. Ошол рынокты калыптандырышка эч кандай аракет жок болуп атат. Министрлик тарабынан да, өкмөт тарабынан да, ал эми банктардын түздөн түз функциясына бул кирбейт. Бирок кандайдыр бир булардыкы деле бизнес да мисалы үчүн. Эгерде ошо арзан техника келсе, жеңил болот эле да. Ала тургандар көп да. Көп. Менде дагы мындай көз караш бар да. Оболу дыйканды банктарга кайрылбай турган, кайрылганга жеткирбей тейлеш керек да. Эгерде биздин айыл чарба министрлиги жакшы иштесе, биздин мыйзамдар жакшы болсо, анда көпчүлүк майда чүйдө шаймандарды дыйкандар банкта кайрылбай эле алса болот эле да. Бирок тоскоолдуктар бар. Бажы биримдигине киргенге байланыштуу колдонулган тракторлорго 10% пошлина киргизип коюшту, бажы пошлинасын киргизип коюшту. Андан кийин экинчи тоскоол 200 000 сомдон ылдый болсо, негизги өндүрүш каражаттары катары эсептелбейт. Ага энди эс төлөш керек. Ошондуктан анан үчүнчүсү биз айтып атабыз, айыл чарба өндүрүүчүлөрүн кошумча нарк салыгынан бошотолу депчи. Эми карап көрүңүз. Мына автобазарда машина саткандардын колунда эбегес чоң айлануучу капиталы бар болчу. Жумушсуз калышты. Ошолордун потенциалын буруп туруп, аларды Кыргыздын ар бир жаранына ошондой мүмкүнчүлүк берсе, ал киши сырттан алып келсе, жана кошумча нарк салыгынан бошотулса, ал сатканда дагы, ал мисалы үчүн ресторанын ээсине сатпайт да, баягы эле дыйканга сатат мисалы үчүн. Ошондуктан ал дыйкан дагы жана кошумча нарк салыгынан бошотулган. Ошондой формуланы мыйзамдык деңгээлде чечип, банк, өкмөт, министрлик, дыйкандар мындай бир эре шаркак болуп иштесе, бизге ошондо гана кандайдыр реформалар жөнүндө сөз кылышыбыз мүмкүн. Телефон чалып экен көрөрмандарга, угуп алып. Саламатсызбы Отау сизде? Саламатсыздар болуңуздар. Аябай жакшы передача болуп атат. Бул баягы Кыргыз өрүс өнүктүрүү фонду, бул Эркин Асырандиев келгенден бери аябай жакшы бир иштер алып барып атат да. Мен азыр дегеле мындай өзүмдүн кеңешим берейин дегеним Бишкек шаарынан Кыялбек атым. Мен өзүм банкта 20 жылдык опытым бар, айыл чарбасын бүткөнмүн. Азыр мына жерлерде айыл чарбасын негизги эле көйгөйлөрү бул жанакыл айыл чарба өсүмдүктөрүн баягы эгип жеткирип өз убагында баягы неме кылда бизде көп учурларда техникалык баягы сервис жетишпейт да. Азыр ошо кредиттерди мисалы үчүн азыр айтып кетпедиби, негизги активтерге беребиз депчи, основной активтергечи. Ошол областтарда чоң кичинекей баягы техникалык сервистерди бир уюштуруп, ошолорду кредит каражаттары менен бөлсө болобу? Ошондой проекттериңиздер барбы суромчу. Анан экинчиден ушул Кыргыз өрүс өнүктүрүү фондунан, например, жакшы бир идеяларым да бар эле да ошондой. Ошол идеяларды кантип жеткирсем болот? Анан бир-эки жолу өзүм дагы резюме жөнөттүм эле, бирок карашкан жок. Анан ошо кандай жолугуп ошол идеяларды айтсам болот, ошол жөнүндө сурайын дегем да. Рахмат сурооңузга. Рахмат сурооңузга.
Жанагы техникалык сервис тейлөө көрсөткөн боюнча жакшы сунуш. Муну чындап айтканда бүгүнкү чейин мындай кайрылуулар болгон эмес. Менин билишим боюнча Айлбанк аркылуу бир нече ушу МТСтер, эми ал МТСтер деле баягы өзүлөрү техника алып тейлөө көрсөтөт, техниканын өзүн тейлөө көрсөткөн ушундай сервис борборлор кайрылган эмес, бирок бул жакшы сунуш, мунун үстүндө ойлонуп көрүш керек. Сиздердин сунушуңуздар бар болсо, 5-күнү жума сайын саат 1:30-дан 3-кө чейин мен кабыл алам. 30 37 50 деген телефонго чалып жазылсаңыз, мен сөзсүз түрдө өзүм кабыл алып, аны ошондо кеңири шашпай сүйлөшсөк болот. Анан мен да кошумчалап кетет элем Манас байкенин сөздөрүнө. Жанакы багбанчылык боюнча биз логистикалык борборлору менен сөзсүз түрдө кредитке кайрылганда келишим түзүш керек деген талап жок. Түзүлүшү мүмкүн деп ал жерде жазылып турат да. Балким банктын кызматкерлери туура түшүндүрүп атса керек, бирок кээ бирде ошондой каталар болуп калат да. Негизи дыйгандарда, аймактарда ушундай түшүндүрүү жумуштар максатында консультация керек болсо, биз былтыр аймактар өнүктүрүү жылы деп ар бир областтык шаарларда өзүбүздүн ушу түшүндүрүү жумуштарын жүргүзө турган регионалдык консультация берүүчү борборлорду ачканбыз. Алардын бүт даректери, телефон номерлору биздин сайтта бар. Же бизге деле баш офиске чалып маалыматты алса болот да. Жанагы көчөттөрдү алып келген же көчөттөрдү саткан чарбаларга коюлган талаптар бул эмне үчүн кылынып атат? Себеп дегенде бүгүнкү күндө багбанчылык абдан актуалдуу, кызыктуу тема болуп эле, мунун аркасы менен сапатсыз дагы көчөттөр сатуу учурлар болуп атат да. Анан бул насыяны дыйкан өзүнө алып, карызды мойнуна алып аткандан кийин, жүктү мойнуна алып аткандан кийин ошол начар көчөт алып алып, анан 1-2 жылдан түшүм бербей күйүп кетпесин деген максатта ошондо жанакындай талаптар коюлуп атат да. Көчөт сатып алам десе, сөзсүз түрдө ким сатып атат, кимден алып келди, сертификаты менен көрсөтүш керек. Сапаты туура келет. Мисалы ошол эле поставщик болсо, өзү питомник эмес, азыр сырттан алып келгендер көп болуп атат да. Мына Манас байке өзү жакшы билет. Ал тажрыйбасы болуш керек. Анткени келип эле кээ бирөө бар да, алып келип эле эптеп сатып эле пайда көрүш, эртең дыйкан аны менен эмне болот, күйүп кетеби же түшүм береби, аны менен иши жок да. Ошондой учурлар болбосун деп жанакындай талаптар коюлганда. Лизинг боюнча айта кетсек, мен мурун Айлбанкта иштегем, алар жанагы Беларусь же Россиядан чыккан техника деп айтып атканы, мындан 5 жыл мурун Евразия өнүктүрүү банкынан Айлбанкка $20 миллион атайын лизингке деп кредит берилген болчу да. Анан Евразия өнүктүрүү банкы ЕАЭСке алкагында түзүлгөн банк болгондуктан жалаң ошо ЕАЭСте чыккан гана техникага колдонулсун деген ушундай шарты бар да. Бирок биздин каражат, биз банктарга берип аткан каражатты любой техникага колдоно берсе болот. Не обязательно российский же белорусский, чет өлкөдөн чыккан. А жерде андан тышкары жанагы бир аз колдонулган техника арзаныраак деп атпайсызбы? Ал да көрсөтүлгөн а жерде. Мисалы техниканын износу 30%дан кемирээк болсо, и техниканын баягы иштөө мөөнөтү лизингдин мөөнөтүнөн узагыраак болсо, БУ техниканы деле сатып алып берсе болот да, Росфонддун акчасынын эсебиненчи. А жерлери да көрсөтүлгөн да. Көрөрмандарга телефон чалып бар экен, угуп коелу. Андай болуп. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди? Саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен мына жеңилдетилген насия боюнча кезекке турганыбызга 4 ай болду. Биз мал чарбачылык боюнча. Угуп атабыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Мен түшүндүм суроосун. Рахмат сурооңузга. Бул телекөрүүчүнүн суроосу мен түшүнүгүм боюнча жана айыл чарба каржылоо деген мамлекеттик өкмөттүн программасына байланыштуу болуш керек. А жерде акыбал туура айтып атат. Баягы каражат чектелген. Себеп дегенде бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу да. Каалоочулар көп. Мисалы Айлбанкта жыл сайын ошо 1,5-2 миллиарддын тегерегинде насыялар белинсе, кайрылуулардын суммасы 4,5-5 миллиарддан ашып кетет да. Анан кредит баарына жетиштүү эмес болуп калат. Ошондуктан жана узак кезек болуп, кээ бирөө 3, 4, 5 ай күтүп калышат да. Анан баарына жетпей калат аягындачы. Биздин Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун каражаттын эсебинен насыя алына турган болсо, а жерде очередь жок. Бизде каражат жетиштүү.
канча муктаждык болсо баарына жетиштүү биздин каражат боюнча маселе жок. Демек сиздерге ушундай маселе менен көп кайрылуу болот экен, себеп дегенде сиз дыйкандар баягы алмаштырып алат да, биздин каражат менен тиги өкмөттүн каражасын алмаштырып алып ойлой берет, бул Росфонддун акчасы экен депчи. Мен маселени бир башка кабыргасынан койсом дейм да. Мисалы үчүн багбанчылык биз көзүбүз жетти. Мен өзүм жаңыз ошо кыргыз жерин бүтүндөй мөмөлүү бактар өлкөсүнө айландыралы деген демилге көтөрүп чыктым. Бул багытта биздин элдин арасындагы түшүнүк багбанчылык маданияты өтө төмөн экен. Ошондуктан сиз деле бир кыргыздын жигитисиз, мага ошого мен деле бакыт деле. Эмне үчүн сиздердин ошо мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып туруп, элге үлгү боло тургандай сапаттуу көчөт, аны эрежелер боюнча ташылып келип, таркатылып, тамчы сугат системасы менен автоматташтырылган, комплекстүү механизациясы менен ушундай бир пилотный проекттерди жасасак болбойт, мисалы үчүн. Айырмасы жок. Ал киши байбы, кембагал, негизги билими болуш керек. Кандайдыр бир элге кызмат кылам билгендей билими болуш керек, мисалы үчүн. Эмне үчүн биз ушунча жылдан бери биз көп проекттерди жасадык. Мисалы үчүн Ысык көлдө бак тиктик 2 жерге 15-жыл былтыр. Быйыл буюрса бир түштүктө 5 жерге, түнүктө 5 жерге бак тиккен атабыз. Бүт бардык технологиялар эң акыркы технологиялар менен, бүт эрежелери менен. Эмне үчүн биз ушундай арабызда кызматташтык жок деп суроо бергим келет да. Мен жооп берейин, Манасбек. Туура айтасыз, абдан туура идея. Биз дагы ушунун үстүндө былтыртан бери ишти баштаганбыз. Негизги багбанчылыкты мен Манасбек менен толук кошулам. Мындай республика боюнча жайган бул жайылышы бул абдан туура деп ойлойм, анткени потенциалы, перспективасы жакшы. Биз былтыртан бери өзүнчө азыр бир багбанчылыкты өнүктүрүү максатында бир программанын долбоорун иштеп чыгып атабыз. Бирок пилот катары. Ачыгын айтайын, Росфонд каражаты көп болсо да дароо эле бүт республиканы камтыш мына кичине кыйыныраак болуп калат экен. Ошондуктан биздин план боюнча биз азыр ал пландын долбоору даяр. Бир сыйра биз өкмөт тарапы менен да макулдашып атабыз, Айыл чарба министрлиги менен да макулдашып атабыз. Ал пландын мазмуну, негизги мазмуну биринчиден биз пилот катары республика боюнча 1-2 район тандайлы деп атабыз. Экинчиден 1-2 культура тандайлы деп атабыз. Биздин азыр биздин оюбузча бул алма, анан кара өрүк. Ушу эки жемиштин үстүндө ишти алып барып туруп, анан кийин а жерде ал планда көчөттөн баштап ошол алган түшүмдүү продукцияны кандайча кайра иштетип, магазин полкасына чейин кандай жетиш керек. Анын ичинде ошо көчөттүн сапатын, ошол эле питомниктердин ишин жогорулатуу, анан дыйкандарды ошол бакты тиккенден аны кандай багыш керек, кандай сугарыш керек, агротехнологияларын кандай сакташ керек, үйрөтүү жумуштарын жүргүзүп, түшүмдү алгандан түшүмдү эмне кылыш керек. Ошол эле кара өрүктү мисалы чийки бойдон сатып туруп сатса же бир сыйра кургатып туруп сатса, баасы айырмасы бир минимум 7-8 эсе болуп атат да. Ошону кандайча үйрөтүш керек. Анан түшүмдү алгандан аны кантип топтоп, кимди каржылаш керек, ким логистикалык борбор куруш керек. Ошонун баары программада камтылганда, ошонун үстүндө ишти апаралы деген ой бар. Азыр биз ошол программанын долбоорун эл аралык донорлорго да сунуштап атабыз. Сиздер да кошо кошулуп, чогуу киргизели депчи. Анан жөн эле бир акчасы жок, убактыбыз таргалып тур, ошон үчүн кыска жооп берүүгө аракет кылсаңыз. Кыскараак айтайынбы? Мен бизде улуттук масштабта бир ката кетип атат да. Биз ошо өндүрүмдөн баштап дасторконго жеткирели деп атабыз да. Бул өтө эле оор, татаал маселе да. Менимче улуттук масштабта биз өндүрүштүн биринчи алгачкы тепкичин сапаттуу продукция өндүрүштү үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Мен эгерде силердин ордуңарда болсом, биринчи тепкичин алып туруп башкаларын кесет элем. Анткени эгерде алгачкы сырьё болсо, жеке демилиги менен жанакы логистик борборлорду курамын деген кишилер көп. Ички инвесторлор көп табылат. Ошондуктан бүт бардыгын алып алсак, балким буну көтөрө албай калышыбыз мүмкүн. Анан кийин бизде ошол эле бадам, бүргөндү массиви, шамалды сай өрөөнү дүйнөлүк бренд жасашыбыз мүмкүн. Жалаң эле алма эмес, кара өрүк эмес, мисалы үчүн. Кара өрүктүн бир татаалдыгы аябай сапаттуу өсөт бизде Бакай ата жагы Аксыда.
кайра иштетүү проблемасы бар. Элдер өстүрүштү билишет. Эми бирок анда жаңы сорттор бар. Алманы жаңы заманбап сорттор чыгып атат. Балким программаны кичине кыскартып, керектүү каражаттын көлөмү да кыскарат. Биринчи тепкичин сапаттуу өндүрүштү үйрөтпөйлү элибизге деген ой бар да. Сиздер аз убактыбыз калыптыр, бир суроо бөлүп калайын. Маселен, долбоор даяр деп коелу. Бир жакшы бир ишти баштай турган бирөө долбоорун алып келди. Бирок сиздер эмнесине карайсыздар? Долбоордун максатына карайсыздарбы же анын төлөй турган мүмкүнчүлүгүнө карайсыздарбы? Дагы бир нерсе кошумчалай кетейин. Бирөө 5 миллион долларлык долбоор жазган экен, күнөс гана мал чарбачылыгы жана балык чарбасын өнүктүрөм деп 5 миллион долларга силерге жазды. Силер жактырдыңар, өттү ал долбоор. Бирок азыр күрөө деп сурап атасыздар. Күрөө маселеси эң акыркы иретте каралат. Биринчи ирет биз ар бир долбоордун жалпы суммасынан демилгечи минимум 15%, жалпы баасынан 15% өздүк салым болуш керек. Ошол биринчиден, экинчиден демилгечинин тажрыйбасын карайбыз. Мисалы 5 миллион доллар деген бул өтө чоң акча. Ошону иштете алганга билими, тажрыйбасы, жөндөмдүгү барбы жокпу? Жөндөмдүүлүгүн да карайт турбайбы? Сөзсүз түрдө. Үчүнчү ирет төлөмдүк шарттарын көтөрө алабы ошончолук карызды. Анан төртүнчү ирет анан күрөөнү карайбыз. Кыскача жооп бергенде. Рахмат, сизде кошумча барбы? Аз убактыбыз бар. Күрөө маселеси боюнча билесиз да, айылда күрөө жок. Чындап келгендечи. Ошондуктан мен көп жылдан бери айтып келатам. Техника болсо, ал өзүн актоо мөөнөтүн. Өзүн актоо мөөнөтү лизингтин мөөнөтүнөн аз болуш керек. 1-2 жыл запаста болуш керек. Ошону эсепке алып туруп, техниканы өзүн күрөөгө коюш мүмкүн. Экинчиси, баягы багбанчылык боло турган болсо, көчөт бактын өзүн күрөөгө коюш мүмкүн. Ошентип, кандайдыр бир жол ачыш мүмкүн, кеңейтиш мүмкүн. Дейм да, ушундай сунуш бар да. Рахмат студияга келип бергениңиздер үчүн, иштиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Биз бүгүн айыл чарбасындагы финансылык маселелер, айыл чарбасында дыйкан фермерлерди, жеке ишкерлерди финансылык колдоо маселеси туурасында Кыргыз Орус өндүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асырандиев жана айыл чарба адиси Манас Саматов менен маек курдук. Биздин программабызды жаңылыктар улантат. ЛТР менен болуңуздар.